Бейиш нуру. Өмүр өтө баалуу, бирок өтө бат өткөн кыска бир байлык. Ошол эле кезде кыла турган зарыл иштер чынында өтө көп. Өмүр жетпейт. Рисале-и Нур тафсирлеринин Асай Муса тафсиринде бул маселе боюнча мындай дейт. Жашообузга карай турган болсок, бири-биринин ичине кирген чөйрөлөр бар. Ошол ар бир чөйрөнүн ичинде маанилүүлүгүнө жараша инсандын милдеттери бар. Бул чөйрөлөр кичирейген сайын маанилүүлүгү чоңое берет, өсө берет. Чөйрө канчалык кичине болсо, биз ал чөйрөгө ошончолук көп маани беришибиз керек. Мисалы, эң кичинекей чөйрө, башкача айтканда биринчи чөйрө, бул биздин руханий абалыбыз, жүрөгүбүз. Бул чөйрөдөгү милдетибиз жеке ибадаттар, жан дүйнөбүздүн абалы, такыбалык. Бул эң кичинекей, бирок өтө мааниси чоң болгон, өтө зарыл болгон бир чөйрө. Эң биринчи бул чөйрөгө биз көңүл бурушубуз керек. Экинчи чөйрө бул үй бүлө, ата-эне, бала-чака. Бул жердеги милдетибиз балдардын тарбиясы, ата-эне акысы, үй бүлөлүк жана башка ушул сыяктуу маанилүү жоопкерчиликтер болуп саналат. Бул дагы өтө маанилүү чөйрө. Биринчи чөйрөдөн кийинки мээнетибизди, иш-аракетибизди ушул экинчи чөйрөгө сарптайбыз. Үчүнчү чөйрө бул тууган урук, кошуналар. Булар менен да мамиле кылуу, катташуу деген сыяктуу милдеттерибиз бар. Бул чөйрө экинчи чөйрөнүн маселесин чечкенден кийин кайрыла турган чөйрө. Төртүнчү чөйрө жашаган аймагыбыз же мамлекетибиз. Бул чөйрөдө да бизге таандык милдеттерибиз бар. Демек, бул чөйрөлөр кичирейген сайын милдетибиз, жоопкерчилигибиз чоңое берет экен. Кичинекей чөйрөдөгү милдет, жоопкерчилик дагы да маанилүү, олуттуу, зарыл болуп саналат. Эгер биринчи, экинчи чөйрө оңолсо, үчүнчү, төртүнчү чөйрө сөзсүз оңолот. Азыркы күндө көпчүлүгүбүз жүрүп жаткан кабарлардын, саясий окуялардын артынан сая түшүп, кубалап жүрүп кабар алабыз. Баланча кармалыптыр, түкүнчө тигиндей дептир, же тиги ырчынын могундай көйнөгү же машинасы бар экен. Бул ырчы тиги ырчы менен урушуп кетиптир. Баланча блогер мындай болуптур деп, кайдагы сандырак сөздөр менен убактыбызды өткөзөбүз, убара болобуз. Убакыт эмес, өмүрүбүздү ошол чөйрөгө сарптап жок кылып жатабыз. Мамлекеттик деңгээлдеги, атүгүл эл аралык деңгээлдеги саясий окуяларды талкуулайбыз, тартышабыз. Ошол эле кезде эң маанилүү болгон, зарыл болгон балдардын тарбиясы, ата-энеге мамиле деген сыяктуу баалуу нерселер менен ишибиз жок. Сен социалдык тармактарда глобалдык проблемаларды чечип, комменттерде бирөөлөр менен урушуп арыстан болуп жүргөн кезде, балаң тиякта тамекини үйрөнүп, кызың мода деп чечинип, жалаңачтанып жатат. Балаң өзүнүн ким экендигин унутуп, кызың маңкуртташып жатат. Социалдык тармакта миң күйүп урушсаң да эч нерсе өзгөрбөйт. Өзүң эле убакыт жоготуп, депрессияга дуушар болуп кыйналасың. Ошонун ордуна балаң менен 10 мүнөт сүйлөш. Анын ичиндеги дарттарын ук. Анын руханий абалынан кабар ал. Ата-энеңден кабар ал, аларга телефон чалып, ден соолугун сурап кой эч болбосо. Убакыт өтүп баратат. Аллахтын алдына барганда эмне деп жооп берем? Намаз окусам жакшы боло бер эле деп ойлон. Ошого аракет кыл. О, менин бир тууганым. Кичинекей чөйрө оңолмоюн, чоң чөйрө оңолбойт. Ушуну унутпа. Үй бүлө оңолмоюн, мамлекет оңолбойт. Отуруп алып, эл аралык деңгээлдеги сарасипчи болгончо балаңа тарбия бер. Күнүнө 10-15 мүнөттөн болсо дагы аны менен оюңду бөлүш. Өмүрлүк жолдошуңа көңүл бур, аны менен маектеш. Учурда үй бүлө институтун бузган эң чоң көйгөй бул кечинде үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү олтуруп алып сүйлөшпөгөндүгүндө. Кечки тамакта олтуруп алып баарлашпаган үй бүлө жашаган мамлекеттин келечеги жок. Кечки тамакта маектешүү аркылуу депрессия жоголот, стресс азаят, суицид жоголот, ажырашуу көйгөйү чечилет. Учурда батыш маданияты ушул нерсенин артынан жабыркап, бүтүндөй деградацияга дуушар болуп жатышат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде силердин эң жаманыңар жалгыз олтуруп алып тамак жегениңер деп айткан. Ал эми дагы бир хадисинде болсо, тамакты бирге олтуруп жеген адамдын жүрөгү жумшак болот деген.
Ал эми башка дагы бир хадисинде болсо, Аллах Тааланын эң сүйгөн дасторкону бул көп кол сунулган дасторкон деп айткан. Мынакей, о менин бир тууганым. Үй бүлөнүн бузулушунун алдын алуу бул сүннөткө баш ийүүдө экен. Динибиз буйруган өкүмдөрдө сөзсүз бактылуулук жана утуш бар. Ушуну унутпайлы. Дагы бир эскерте кетчү нерсе, дасторкондун айланасында жөн гана денелер эмес, тескерисинче рухтар, жүрөктөр, жан дүйнөлөр олтурушу керек. Башкача айтканда, руху башка ааламда, бирок денеси ошол дасторкондун четинде болгон телефон чукулагычтарды айтып жатабыз. Сураныч. Үй бүлө менен сүйлөшүп отурган кезде аз убакытка телефонубузду ары жака бекитип туралы. Кантсе да үй бүлөбүз эмеспи? Муну эң алгач ата менен апа аткарса, балдар аны ээрчийт. Бул видеону ата-энеге балдарыбызга көрсөтөлү. Коломтонун талкалануусун бөгөттөйлү. Бейиштин бир үлгүсү болгон үй бүлөнү эки дүйнө бейпайда өрттөбөйлү. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.